Өкмөт 2024-жылдын аягына чейин турак жайларды камсыздандыруу талабын койгон. Азыркы учурда бул 2025-жылы канчалык деңгээлде ишке ашты? Жарандар бул боюнча түшүнүп, өз алдынча камсыздандыруудан өтүп жатабы? Ал арада ошол ОСАГО полисин дагы алуу талабы коюлган. Ага эгерде ОСАГО полиси жок боло турган болсо, аларга ошо айып салуу дагы мыйзам долбоору кирген. Азыркы учурда бул улам артка жылдырып баратат. Бул боюнча биз атайын талкуу жүргүзөбүз. Студияда мен Гүлшая Талантбек кызы. Ал эми суроолорго жооп берүү үчүн атайын адистер чакырылган. Тааныштыра кетсем, мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Ош филиалынын ОСАГО боюнча улук комиссары Канат Маматов агай. Ал эми ушул эле ишкананын камсыздандыруу бөлүмүнүн башкы адиси Курманбек Абдыгапаров келген. Саламатсыздарбы? Алгачкы эле суроо ушул жарандар камсыздандыруудан кандай өтүш керек, алардан кандай документтер талап кылынат, анан ушул сиздерге коюлган, өкмөт тараптан коюлган талаптарды канчалык деңгээлде ишке ашырып жатасыздар? Чоң рахмат. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан 2024-жылы өкмөт тарабынан камсыздандыруу өтүш керек деген талап коюлган. Ал эми биз 2024-жылдын аягында биз 39-40%га чейин биз аткардык. Ошо элдин катмарын 40%га чейин биз камсыздандыруудан өткөздүк деген белгиде. Ал эми бул дагы буюрса быйылкы жылы дагы элдердин өздөрүнүн кызыгуусу артып, болуп жаткан иш-чараларды көргөндөн кийин камсыздандыруунун азыр дагы уланып күчөп жаткан мезгили буюрса. Быйылкы жылга дагы жогорку көрсөткүч менен чыгабыз деген ишеничтебиз. Ал эми ал камсыздандыруунун баалары ошол эле боюнча быйылкы жылы 2025-жылы бизде баягы сатыктан түшкөн налог деп коет, киреше, ошонун ошо 3% болчу, быйылкы жылга 2%га түшүрдү ошол. Мурда айылдагы үйлөр 618 сомдон төлөгөн болсо, быйылкы жылга 612 сомдон. Ал эми шаардагы үйлөргө 1236 сом болчу, бүгүнкү күндө 1224 сом. Бул көрсөтүлгөн сумма бир жылга түзүлгөн келишим негизинде? Бир жылга түзүлөт, ооба, бир жылга түзүлөт. Бир жылдын аралыгында ошол эгерде шаардагы үйлөр 1224 сом бүгүнкү күндө төлөгөн болсо, эгерде кандайдыр бир кырсыкка учураган болсо, ошол үй биз 1 миллион сомго чейинки чыгымын төлөп беребиз. Ал эми айылдагы үйлөргө 612 сом төлөгөн үйлөргө бүгүнкү күндө биз 500 миң сомго чейин ошо кетирилген чыгымды толуктап берүүгө милдеттүүбүз да. Биз ошонун мойнуна милдетти алабыз. Жарандар бул боюнча кандай түшүнүктө болуп атат? Өз алдынча барып кызыгып, мындай каттаткандар барбы? Же качан гана сиздер ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан маалымат бергенде гана макул болуп атышабы? 2024-жылдары биз ошол жер жерлерде, мамлекеттик ишканаларда, жеке ишканаларда барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол жеткиликтүү кылып жеткизгенден кийин бүгүнкү күндө уже элдердин өзүнүн кызыгуусу артып келатат. Буюрса жакшы. Себеби баягы бир уккандан миң уккандан бир көргөн артык дейби. Биз барып эгерде мына камсыздандыруунун биз айтып атпайбызбы, жанагы 612 сом айылдагы үйлөр. Ал милдеттүү түрдө камсыздандыруусу керек. Милдеттүү түрдө камсыздандырыш керек. Ал эми аны ыктыярдуу түрдө дагы камсыздандыруусу бар. Алар кайсыга кирет? Үйдүн ичиндеги эмеректер, үйдүн ичинде жанагы жана керектелүүчү буюмдар, жанагы бытовой техника деп коебузбу. Кандай баалуу үй тиричилик техникалары, люстраларды болобу, же дуал чаптамалары болобу, ошол нерселерди үйүндөгү бар баалуу буюмдарды ыктыярдуу түрдө кылып койсо дагы ал ошончолук жакшы нерсе. Ошол камсыздандырып жаткан убактагы базар баасындагы биздин эксперттер ошол баасын өлчөмүндө ченемдей камсыздандырат. Ал эми төлөп берүү убагында дагы ошо бир жыл ичинде, бул бир жылга түзүлүп атпайбы? Эгерде кырсык болгон учурда бардык ошол түзүлгөн жана келишим негизинде биз кетирилген чыгымды толтуруп беребиз. Ошол базар баасындагы. Агай, сиз айтсаңыз, азыркы учурда Ош шаарында жана облус боюнча канча унаа катталган, анан алардын канчасы ушул камсыздандыруудан өтүштү? Азыркы убакта Ош шаары боюнча 110 миң автоунаа катталууда. Область боюнча 224 миң автоунаа катталууда. Азыркы күндө бизден ошо камсыздандыруу полисин бир 6 миңге
жакындап алышты. Азыркы ошол эгерде жарандар камсыздандыра турган болсо, эмне документтерди сиздерге алып барыш керек жана эмнелерди талап кыласыздар алардан? Сиз кайсы боюнча? азыр эгерде жарандар ошол турак жайларын камсыздандыра турган болсо, кандай документтерди аласыздар? Мисалы, ал өзүнүн атында жазылышы керекпи, кызыл китеби болушу керекпи, ушундай талаптар каралганбы? Каралган. Ал жагы документтерди эгерде камсыздандыруу боюнча алып келген болсо, биринчи кезекте ошол техникалык паспорту, ошол техникалык паспортундагы чийилген чиймедеги гана үйгө булар каражат төлөп атат да. Эгерде ошол нерсени дагы баса белгилеп айтып кетиш керек. Эгерде ошол техникалык паспортко кирбеген ошол жанындагы үйлөр күйгөн болсо, алга төлөнүп берилбейт. Себеби ушул техникалык паспортун биз эмнеге сурайбыз? Ошол чиймеде барбы деген негизде таризде сурайбыз да. Техникалык паспорт керек болот. Анан техникалык паспорт кимдин атында болгон болсо, ошол адамдын өздүк паспорту керек болот. Эгерде техникалык паспорту жок болгон болсо, кызыл китеби болсо, кызыл китеби менен келсе дагы болот. Эгерде ал да жок болгон болсо, айыл өкмөттөн справкасы менен келсе дагы болот. Бирок ошол эле мезгилде алар жанагындай тилкат же болбосо билдирүү жазып бериши керек бизге, себеби кайсыл убакыттын ичинде ошол үйдүн документтерин бүтүрүп алышат. Себеби кырсык болгон учурда сөзсүз түрдө техникалык паспорт керектелет. Ошол үй камсыздандырыла турган болсо, алардын абалы, үйдүн абалы кандай болуш керек? Мисалы, азыр баягы авариялык абалда же болбосо ошол көчүп калуу коркунучунда бар үйлөрдү да алдын ала камсыздандырып койсо каралганбы сиздерде? Бул боюнча жанагы МЧСтен тыянак чыккан да. Бул үйлөргө авариялык абалда, ал эми кээ бир үйлөр бул кызыл зонада, бул жер көчкү болгон зонада, ал үйлөрдү биз камсыздандырууга жатпайт деп билебиз. Анткени ал жерге жашаган тургундарга МЧСтин тыянагы чыгып, аларга билдирүү берилип, өкмөт тарабынан кандайдыр бир жардамдар көрсөтүлгөн. Себеби ал жерден көчүп кетиш керек алар. Ал жердеги үйлөр бизде жерлерде дагы инспекторлорубуз бар, агенттерибиз бар. Аларга бүт толук маалымат берилет. Ал кызыл зонада авариялык абалдагы үйлөр камсыздандырууга жатпайт. Айтсаңыз, азыркы учурда ошол ОСАГО боюнча полиси жоктор 2025-жылы июнь айында ишке кирет деп айтат да. Эгерде полиси жок болсо, аларга кандай чара көрүлөт? Же бул мыйзам мындай, азыр айдоочулар толуккан ишке кирелик деген сыяктуу мындай бейгам ойдо жүрүшөт да. Анан мына кайдыгер Бул өзү мыйзам 2016-жылы чыккан. Ошо баягы себептер менен эле жылдырып атышат. Азыркы күндө ошо мыйзамды эч ким жок кылган жок. Азыркы убакта ар бир айдоочуда ошо страховой полис болуш керек. 23-жылдан 1-апрелден иностранный машина, ана юридикалык жактарга, автоунааларга уже алынып атат. Жеке жактарчы? Жеке жактарга мына 1-июлга чейин жылдырып атпайбы? Ошону 1-июлга жылдырып, ошо убакытта биздин ошо айдоочулар алыш керек страховой полис. Болбосо 1-июлдан май кызматкеринин тарабынан айыппул 2000 сом салынат. Ушул жерден суроо берип кетейин. Болгул такси кызматын айдагандары бар да, алар эми көпчүлүгүндө ушул жарандардын өмүрү алардын жоопкерчилигинде каралат да. Аларга мындай өзгөчө талап каралганбы? Бул такси менен автобус маршруткаларда бул ошо ОСАГО полисин бул милдеттүү түрдө болуп атпайбы? Милдеттүү түрдө. Анан дагы бир түрү бар, перевозка пассажиров деген. Булар алыш керек. Ал дагы милдеттүү түрдө. Ошол эле баягы ошо биздин автобуста, таксиде кетип аткан ошо жарандын жоопкерчилигин алып атпайбызбы? Ошо кырсык болсо, ошо кандай баягы жабырлануучуга кандай зыян ден соолугуна келсе, биз ошо чыгымдарын төлөп берүүгө даярбыз да. Өткөн жылы ошол жай айларында Ошто жана Ош облусунда аябагандай сел кырсыктары көп катталды. Анан турак үйлөрдү сел алып кеткен учурлар болду. Ошолордун ичинде канчасы төлөнүп берилди жана алардын арасында ошол алдын ала үйлөрүн камсыздандыргандар болгон бекен? Ал сел боюнча мына Кара Суу районуна караштуу Мадай айыл өкмөтү, Мадай айыл өкмөтүндөгү үйлөрдү сел каптаган мезгилинде биз
кызматкерлер, биздин адистер барып текшеришти. 5 үйдүн 5 жарандын үйү камсыздандырылган. Ал жарандарга бизден 500 000 сом өлчөмүндө кайтарымсыз акчалар төлөнүп берилди. Анткени алардын үйлөрүнө сел киргенде жанагы дубалдарын көчүрүп кеткен, аны калыбына келтирүү мүмкүндүк болгондуктан 500 000 сомдон акчалай каралып төлөнүп берилди. Ушул эле сурак сизде болсун. Унааларды дагы агызып, чоң унааларды, ошол эле учурда баягы жүк ташуучу унааларды дагы агызып кеткен учурлары болду. Анан негизи эле ошол жүк ташуучу унаалар, жеңил автоунаалар камсыздандырылганбы? Ооба, Алардын канчасы ошо төлөп бердиңиздер? Ошо бизде бөлүнөт. Базовый ставка деп коебуз 1680 сом. Ошо 1680 сомдон айдоочунун стажы эсептелинет, коэффициент бул. Анан айдоочунун жашы, анан машинанын көлөмү, объему. Бул ошол эле бөлүнөт. Легковой машина, грузовой, автобус, трактор и так далее. Ошондой бөлүнөт. Өздөрүнүн коэффициенттери бар. Орточо ошол эле машина 1.6 объемда фитти алсак, 1730 сом болот. Бул ошо өзүнө тандык болсо, айдоочу ошонун өзүнө, анан бизде ошо графа бар, графа үй бүлөсүн кошуп койсо болот. 3 адамды кошуп койсо болот. Ошол эле 3 үй бүлөсүндө ата, баласы, кызы, аялы, стажы 3 жылдан ашып, жашы дагы 25-тен ашса, ошо бир эле тариф 1730 сом болот. Анан кийин дагы категориясы бар, бул баягы айдоочу, көп айдоочу айдаса болот, неограниченный деп коебуз. Алардын бир унаага бир нече айдоочуну каттап койсо болот. Бир нече каттап койсо болот, ошону неограниченный деп коебуз. Ал болсо уже соответственно басы көтөрүлөт. Ал жерде баягы сиз айтып өтпөдүңүзбү? Жашы дагы каралат депчи. Ошондо жашы улуу болсо кандай болуп калат? Жашы 25 жаштан өдө болсо, анан стажы дагы 3 жылдан, водительский стаж 3 жылдан ашса, ошондо коэффициент азыраак болот. 3 жашка, то есть 3 жылга водительский стаж жетпесе, жашы дагы 25-ке жетпесе, ал соответственно коэффициенти өдө болот да. Бул баягы риск да. Айдоочу баягы опытный эмес. Ошон үчүн ал повышающий коэффициент болот. Ошондо быйылкы жылы Ош шаары боюнча канча каражат төлөп бердиңиздер? Канча унага төлөп бердиңиздер? Азыркы 1 январдан бүгүнкү күнгө чейин ошо чоң жүктү ташыган жүктөр бар. Алар баягы каска деп коет. Страховой полис каска боюнча камсыздандырышкан. Аларга бир факты бүгүнкү күндө 701 сом төлөп бердик. Азыр дагы ошо материалдар кароодо 735 миңдик зыян тартылган автоунаа, ошо чоң ташуучу жүк автоунаа бар. Ага дагы ошо каралды, ошо чыгымдарды төлөп беребиз. ОСАГО боюнча болсо жеңил машинага 16 миң төлөп бердик. Ошол ОСАГО боюнча негизи баягы өкмөт айыппул салуу боюнча демилге жатат, бирок ал артка жылып кетип атат да. Негизи эгерде ушул толук кандуу ишке ашып кала турган болсо, силерге мындай натыйжалуу пайдасын береби? Бул баягы айдоочунун жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу болуп атпайбы? Ошо убакыт берип атат, азыр 1 январдан 1 июлга чейин убакыт берилип атат. Ошо 1 июлдү күтпөй эле, азыртан эле ошо айдоочулар камсыздандыруу полисин алыш керек болуп атат да. Ошо Кыргызстан боюнча 1 600 000 машина автоунаа бар. Ошо срок берип койгон. Ошо убакытка чейин биздин айдоочулар убагында камсыздандыруу полисин алыш керек, ОСАГО. Ошо келишим түзгөндө бир жылга же баягы төлөмүнө карап туруп, мисалы өз ыктыяры менен 1 жылдан ашык убакытка келишим түзсө болобу? Жок, болбойт ал. Бул ОСАГОдо бул милдеттүү түрдө ОСАГО алыш керек. Анан бунун эң аз убактысы 5 күндөн 1 жылга чейин.
Мисалы мына биздин чек арада Кыргызстан, Өзбекстан чек арасына доступта биздин пунктубуз бар. Ал жерде иностранный жарандар киргенде ошол пункттан өз каалоосу менен 5 күндөн 1 айга же 2 айга алышы мүмкүн. Мөөнөттөрү 5 күн, 1 ай, 3 ай, 6 ай, 9 ай, 1 жылдык бар. Ошого жараша тарифтер каралган. Ошо жараша тарифтери бар. Ошо объемуна карайт, анан канча убакыт мөөнөттө кирсе, ошол боюнча коэффициент өздөрүнүн эмеси бар. Төлөнөт. Жакында эле ошол Ошто жер титирөө катталып 26 турак жай жана мекемелер ошол социалдык объекттер жарака кеткен учурларын аныктап чыкты, өзгөчө кырдаалдар менен силегичи. Анан сиздер эгерде ошол учурда аларды кандай жардам көрсөтө аласыздар? Бул боюнча жана мен сөзүн башында да айтып өтпөдүмбү, биз 2024-жылы жалпы эле Ош шаары жана Ош облусу боюнча 24 миллион сомдон ашык кайтарымсыз акча каражатын жарандарга төлөп бердик, жанагы кырсыкка кабылган үйлөрдүн кырсыкка кабылгандарга. Ал эми быйылкы жылы болсо да, быйылкы жылы жалпысынан биз 2,5 миллиондон бүгүнкү күндө ашты, 3 миллионго жакын акча каражатын төлөп бердик. Ошол эле жана кечеги өрт кырсыктарынан кабылган жанагы Алай районунда, Нокат районунда болду, ошол жактарга Кара Сууда болду. Ошол инсандарга, ошо жарандарга биз акча каражаттарын кайтарымсыз тапшырып бердик. Ал эми кечеги жер титирөө боюнча болсо, бул мен жанагы сөзүм башында айтып өтпөдүмбү? Жер титирөө 6 балдан ашпаса, бизде мыйзам каралган эмес төлөп берүү боюнча. Эгерде жер титирөө 6 балдан ашса, анда биздин кызматкерлер, адистер барып, ошол жердеги МЧСтин тыянагы менен адистер сүрөткө тартып, документ иштерин чогултуп, анан кийин төлөп беришке биз милдеттүүбүз. Ал эми кечеги сос объекттери боюнча, жарандардын үйлөрү боюнча атайын комиссия түзүлүп, комиссиялар менен жеринде барып көрүшүп, бардыгы МЧСтен, сейсмологиядан, биздин мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан, анда бир 7 адамдан турган комиссия түзүлдү окшойт, 7 адамдан. Анан ошол комиссиянын жыйынтыгы менен бүгүнкү күндө азыр бүт объектилер, жарандардын үйлөрү каралып чыкты. Эми кандай тыянак чыгат, ал боюнча эми өкмөттөн жообун күтөбүз да, буюрса. Ага ушул жерден айтсаңыз, баягы унаасын камсыздандырды, бирок ошол мөөнөтүнө жетпей, башка бирөөгө сатып жиберген болсо, ошол учурда деле анын күчүн жоготпойбу? Жок, күчүн жоготпойт. Ошо машинаны сатса, бизге келсе, биз уже ошо өзүнүн атына чыгарып беребиз. Сөзсүз ошондой калган убактысы бар да. Баягы 6 ай өтсө, дагы 6 айга жараксыз болсо, дагы 6 айды кошкондо ошонун разницасын, акчасын ошо жаран төлөп берет. Сатып алган адам 6 айга кошуп коюш керек да. Азыркы учурда баягы сиздер мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө жерлерди кыдырып атасыздарбы же? Мекеме ишканаларда көбүнчө чакырышат, биздин ошо кызматкерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп берип коесуздарбы, кандай сиздер кандай түрлөрү бар камсыздандыруунун дагы мындан башка деген. Бизде кызматкерлер жер-жерлерге тез деле барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келип атышат. Бүгүнкү күндө дагы азыр биз кызматкерлерибиз ушу түшүндүрүү иштери боюнча мамлекеттик окуу жайларга барышат, мугалимдерге, мекеме ишканаларга. Жер-жерлерде жанагы жыл башында райондордо эл менен жолугушуу болгон кезде биздин адистер дагы ар бир райондо бизден бирден инспектор бар да. Ошол акимдер, акимдердин орун басарлары, активдер менен эл менен жолугушууда түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келишти. Азыркы учурда ошол сиздер баягы иш алып барып атасыздар, бирок жарандар өз алдынча мындай онлайн тиркеме аркылуу каттатылган мүмкүнчүлүктөр барбы? Азыркы убакта мына ОСАГО боюнча ошол телефон, мобилдик баягы капчыктарда ошо Мегапейде бар. Мегапейде бар. Уже азыркы убакта ошодон өткөрсө болот. Дагы ушу Кудай кааласа дагы уже көп нерселерди ачып атабыз, баягы цифровизация деп атпайбыз, ошо үйдө эле отуруп эле капчыктар менен эле уже көбөйтүп, ошо Мегапей эмес, уже башка эмеде М-банктан дагы көбөйтүп атабыз да эмесинчи. Турак жай боюнча кандай каралган? Жок. Турак жай боюнча сөзсүз барып, сиздерге барып анан кайрылса керекпи? Бизге район бизге барыштын деле кажети жок. Негизи эгерде райондогу айыл жергесиндегилер болгон болсо,
ар бир айыл өкмөттө азыр бизден өкүлүбүз бар айыл өкмөттөрдө. Ар бир айыл өкмөттө. Андан сырткары ошол шаарларда бар. Ар бир мына МАП деп коебузбу? Мамлекеттик аймак башкаруу, муниципалдык аймак башкаруу. Ошол МАПтарда бар биздин ар бир бизден агенттерибиз, биздин кызматкерлер. Ошол жерлерден барып эле өткөрүп алса болот. Негизи Ош шаарындагы же болбосо Бишкек шаарындагы үйүн Бишкекке барып өткөрүш шарт эмес. Кыргызстандын кайсы жеринен болсо дагы камсыздандырып койсо укугу бар. Ошол адамга кандай жеринде кандай камсыздандырылган болсо, баардык жерде эле ошондой камсыздандыруу база система берди. Негизи эле баягы жеке компаниялардагы бар да. Алардан сиздердин айырмасы эмне? Алардан айырмасы жок. Эмнелерди талап кылыш керек? Мисалы 15 компания бар. 15 компаниянын 15 компания анан биз бир мамлекет камсыздандыруу уюму. ооба. Ошондо анан кийин бул үй боюнча буларда лицензия жок, частный компаниялар. Частный компаниялар лицензия жок, бизде эле мамлекет камсыздандыруу уюмунда эле лицензиясы бар үй боюнча. Аларда ошол жеке компаниялар ОСАГО боюнча баардыгында бар. Жеке компаниялар ошол канчалык деңгээлде ишенимдүү деген суроону бергим келип атат да. Бул боюнча эми мындай да мамлекеттик камсыздандыруу уюмун түзүп элге жардам көрсөтүү максатында ачып атпайбы? Биздин кызыкчылыгыбыз, мамлекеттин кызыкчылыгы ушул да. Элге мыйзамдуу, жанагы активдүү иш, эффективдүү иш алып баруу, ошондой иш кызмат көрсөтүү. Демек биз мамлекеттик камсыздандыруу уюму башка компанияларга караганда биздин кылып аткан жумуштарыбыз, аракеттерибиз эффективдүү жана биздин эң негизги максатыбыз ар бир кыргызстандык жардамсыз калбасын деген максатта биз бүгүнкү күндө иш аракеттерди кылып атабыз. Акыркы суроо болсо, жарандар эмне себептен ошо өз алдынча келип камсыздандырууга барбай атышат? Ага эмне себеп болуп атат? Анан кийин аларга атайын сиздер тараптан дагы жеңилдиктер каралып атабы азыркы учурда? Жеңилдиктер боюнча, турак жайларды камсыздандыруу боюнча биринчи, экинчи группадагы жарандарга 100% каралган. Ал эми 3-чү группадагы жана андан кийин жанагы аз камсыз болгон үйлөрдүн жанагы справкалары, тактамалары бар болгон болсо, аларга 50% жеңилдик каралган. Унаалар боюнча жагай? Унаалар боюнча мындай эме жок. Бир гана ошо тариф боюнча төлөнөт. Анан кийин ошол эле биз ОСАГО бул мындай жөнөкөй тил менен айтсак, бул үчүнчү тарапта жабыркаган үчүнчү тарапка биз ошо төлөмдөрүн төлөп беребиз. Ошол эле баягы өзүнүн имуществосуна, анан ден соолукка зыян келтирсе, ошого төлөйбүз. Анан өзүнүн машинасын жаран өзү оңдойт. Биз только ошо үчүнчү тарапка төлөп беребиз да. Ошол эле кетип атып столбону урса, столба мэрияга караштуу болот. Ошо биз мэрияга төлөп беребиз. Ошо жабыркаган жак болуп атпайбы? ооба. Ошолорго төлөп беребиз. Ошондо ал ошол кырсыкка учураган айдоочуга төлөнбөйбү? Жок. Айдоочу кылса бул биз айдоочунун жоопкерчилигин алып атпайбызбы? Ошого биз баягы кырсыкка түшкөндө айдоочу баягы страховой полис алган. Кырсыкка түшсө, ошо аварияга түшсө, башка машинаны урса, биз ошо үчүнчү тараптын Ага жеңилдик кылып берет экенсиздер. Жеңилдик болуп атат да. Бул баягы финансовый поддержка да, помощь айдоочуга. Өзү оңдойт. Анын үчүн каска кылыш керек да, анын оңдоп бериш үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биз эфирде жыйынтыктайбыз. Жогоруда айтып өткөндөй эле ушул ОСАГО боюнча бир автоунаага бир нече айдоочу камсыздандырылса болот деген бул жерде жоопту алдыңыздар. Ал эми турак жайларды камсыздандырууда турак жайды эмес, үйдөгү тиричилик буюмдарды дагы камсыздандырып алсаңыз болот. Анткени бул сизге капчыгыңызга кырсыктын алдын алууга чоң жардам болот деп айтып кетмекчибиз. Азыркы учурда ошол өкмөт милдеттүү түрдө камсыздандыруу талабын койгон, андыктан ар бир жаран бул боюнча өздөрүнүн милдетин билип камсыздандыруу аракеттерин ишке ашырышы керек. Бүгүн биз эфирде жыйынтыктайбыз. Студияда мен Гүлшайыр Тулгановбек кызы болдум. Ош ТV телеканалы эфирдик убактысын мындан ары улантат.